Көрүп жатканыңыздар Замана студиясынын түз эфири. Биздин 3-чү коногубуз көгүлтүр экрандан көрөр алдында турасыздар. Студиябыздан орун алган мезгил чыгармачылык жаатында чыгармачылыктын чыйыры боюнча сөз кылабыз. Тааныштырайын, Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти, хордун артисти, эл аралык кароо сынактарынын лауреаты Тесанко Асан Акун студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эми чыгармачылыкты сүйлөшөр астында мен сөздүн башатын сиздин атыңыздан баштагым келип атат. Тесанко Асан Акун деп аталат. Бул кандайча, эмнени түшүндүрөт? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздар жолу. Тесан деген бул ат тарыхы чоң. Ко Сонхон деген дүйнөлүк деңгээлде Миландын консерваториясында окуган дүйнөлүк деңгээлдеги ырчы бар. Ошол кишиден барып Кореядан сабак алып окуп келдим. Корейский киши ал. Кореяда Ханяңде деген университет бар. Ошол жерде профессор болуп эмгектенет. Көптөгөн операларды аткарган, дүйнөлүк деңгээлде Роберто Аланя деген ырчы бар, тенор. Дүйнөлүк бардыгына белгилүү. Ошол киши менен чогурдап жүргөн, ошол экөө мындайча айтканда досу да, чогушкан, иштешкен. Ошол кишиге барып окуп келиш, таалим алыш, тарбия алыш менин бул жерден Кыргызстанда жүрүп, YouTube'тан көрүп, операларын көрүп, ырларын көрүп, абдан жактырдым. Анан ушул кишиден бир сабак алсам деген ойлор пайда болду. Андыктан бардым дагы бардык максаттарымды ошол жакка буруп, анан Кореяга барып, окуп, ал киши менен таанышып, жолугуп, мастер-класстарды алып, 2,5 жылдай окуп келдим. Билим алып келдим. Бул жерде ошо келгениме 7-8 айдын жүзү болуп калды. Анан өзүмдүн баягы кыргызча атымды эми кореялер айта албайт. Кореяда болсо деген мен фестивалдарда, конкурстарда жана мамлекеттик иш-чараларда дагы катышып жүрдүм, концерттерде. Сеулдун филармониясынын оркестры менен ырдадым. Өзбекстандан дагы коноктор келген оркестр, опера балет театры Өзбекстандын аякта дагы ырдадым оркестр менен. Кыскасы бардык жанрда өзүмдү сынап көрдүм. Анан ошол киши кыскасы атымды өзгөргөн ошол да. Бир фестивалга барсам башкача айтышат. Кыргызча айта алышпайт. Андыктан мен атымды кандай кылсам деп ойлонуп жүрсөм, ошол мугалимим Ко Сонхон дагы сунуштап калды. Анан Тесан деп атымды өзгөрттүм да. Демек байгыл тили келбегендиктен, сиздин өзүңүздүн кыргызча атыңызды айта албагандыктан. Анан Тесан деген өзү которуп келгенде кыргызча эле ат. Анткени өтө чоң, бийик, тоо деп которулат. Өзүңүздүн кыргызча атыңыз? Эми өзүмдүн кыргызча атым сыр болуп калсын, эмкефирди айтып берейин. Эмкефирди айтып бересиз. Жакшы. Эми сөздү чыгармачылыктан баштайлы. Буга чейин да сиз өзүңүздүн жеке чыгармачылык кечеңизди бул жактан өткөргөнүңүздү билем. Билим алып бүткөндөн кийин эмгек жолуңузду баштагансыз. Анан ортодон жок болуп кеткениңизден каяка кеттик экен деп аткам көрсө, Кореяда жүргөн экенсиз да билимди улантыпчы. Анан эми азыркы учурда кайра опера балет театрына келип иштеп атасыз. Ал жактагы ишмердүүлүк боюнча сурайынчы. Опера балет театрында Кудай буйрса партияларды даярдап жатабыз. Кудай буйрса январда деп болжолдоп жатабыз. Насыр Давлесовдун Аста Секин деген операсынан Сапарбай деген каармандын кейипкерин чыгарганга даярбыз буйрса. Жана ошондой эле Даницетти деген италиялык композитордун Порядки, без порядки деген операсы бар. Ошол операдан дагы Проколонун каарманын чыгарып жатабыз. Жана башка дүйнөлүк опералардан дагы азыр иштеп жатабыз. Кудай буйрса опера балеттен үнүбүз жаңырып көрүп каласыздар. Жана ошондой эле барып мүмкүн интервью алып каласыздар. Ушундай жакшы тилектер бар. Катуу иштеп жатабыз. Азыр болсо мен опера балетте солист болуп жана
хордун артисти болуп иштейм. Хордун биринчи категориядагы хор артистимин. Кудай буйрса. Баракелде болсун. Сапарбай жана башка каармандарды сизге чейин дагы башкалар аткарып, даярданып, эл алдына алып чыгып тартуулап келген да. Бул каармандарды кайра алып чыгууда, жаңы боекторду берүүдө эмне өзгөчөлүктөрдү киргизип атасыз? Сизге оорчулук жараткан жокпу? Сурооңуз абдан орундуу. Анткени мага чейин дагы залкарлар аткарган, анан азыр дагы опера балетибиздин учу кур эмес, күчтүү баритон, күчтүү ырчыларыбыз бар. Азыр ошол карманды ачууда бизде опера балеттин башкы көркөм жетекчиси Нурлан Асанбеков Аскарович. Ошол киши өзү режиссерлук пультта турат. Ошол киши өзү Сапарбайды жаңылап кайра коюп жатат. Анан бул жолу боло турган Астасекин Колуктуу операсы бир башкача деңгээлде болот да. Анткени режиссердун башка режиссердун анын үстүнө мыкты залкар киши ал дагы Нурлан Асанбекович. Ошол киши жакшы иштеп жатат. Андыктан ал киши берген тапшырмаларды аткарып, кыскасы операнын башынан аягына чейин мурун мисалы кандай десем мындай эмерээк башкараак темптөсө азыр башкача да баары баштан аягына чейин күлкүгө толтура, ырдаганда дагы мындай тердеп кургап бир берилип сонун. Анан өзүм дагы аракет кылып жатам ошол Сапарбайды жоопкерчилик менен жакшы чыгарып, баягы өзүнүн ийнине жеткизгенгечи. Анан ошентип билим алып, билимибизди улантып келип, ушинтип өзүбүздүн улуттук театрда иштеп, эмгектенип, ушундай аракеттерди кылып жатабыз. Абдан жакшы. Сиздин үнүңүз баягы академиялык опера жанрында тарбияланган, буга чейин дагы ырдап келесиз, аны да билебиз. Анан топ менен жамааттык иш менен иштөө башка, ал эми жеке чыгармачылык менен иштөө башка да, өзүнчө эмгекти талап кылат. Бүгүнкү күндө өзүңүздүн жеке чыгармачылык, жеке репертуарды көбөйтүү жагында колго алып атасызбы? Кудай буйрса ал жагында колго алып атабыз. Ошол бүгүн эфирде аткарыла тургандар Соорбек Кынатов Кенжебаевичтин калемине таандык, мыкты композитор, акын, көптөгөн китептерди жазган. Бала бакчадан баштап консерваторияга чейин ырдала турган хорлорду, ырларды, романстарды баарын жазган мындай бир том китептери бар ноталары мененчи. Ошол киши биздин Улуттук опера балет театрында иштейт. Коллегам, кесиптешим. Ошол киши менен иштешип ырларын чыгарып атам буйрса. Бүгүн аткарыла турган ыр ошол Асыл жер талас деген ыр жаңы чыкты, күчтүү чыкты, жакшы чыкты, Кудай буйрса. Анан аранжировкасын болсо Жаныш Момунов агабыз жасаган. Көптөгөн эмгектерди кылдык, тердеди кургадык дегендей. Анан ошол Соорбек Кенжебаевич менен иштешип ырларын чыгарып атабыз. Кудай буйрса дагы бир ырын тапшырык бергенбиз. Кудай буйрса ал дагы чыгат, сонун чыгат. Анан түбөлүктүү темага кыргыз жөнүндө, эл жөнүндө, жер жөнүндө. Жана ошондой эле Догдурбай Урманбетов деген биздин обончубуз бар. Ал киши менен иштешип жатабыз. Ал киши менен дагы бир Кудай буйрса бир альбомго жакындап калды да, жакшы бир чыгармалары бар. Айкөл Манас, жер жөнүндө, гимндер. Кыскасы эс алганга убакыт жок, иштеп жатабыз. Жана ошондой эле ошо башка композиторлорго дагы буйрса кайрылып атам. Бул жагы Бишкек, ар жагы Сеул, Францияга чейин тапшырыктарды Кудай буйрса берип атабыз. Эми ал иш жүзүнө ашса Кудай буйрса, кандай ашат, кандай болуп чыгат, кандай болбошот дегендечи. Ошон үчүн эмгек кылып атабыз. Эң башкысы ден соолук болуп турса, Кудай буйрса баары жакшы болот дейбиз. Жакшы. Буга чейин баягы Кыргыз өлкөсүнүн ичинде ырдап жүрдүңүз, республикалык, анан эл аралык сынактарга катышып жүрдүңүз. Анан барып ушул Кореядан билим алып келдиңиз. Ал жактын деңгээли кандай экен? Классикага, академиялык жанрга көз караштары кандай экен? Сизди кандай кабыл алды? Сиздин талантыңызды кандай баалашты деген? Жакшы баалашты. Анан эң башкы ошо баа дегениңиз, эң башкы жакшы бааны ошол Ханьяңде университетинин профессору Ко Сон-хён менин мугалимим. Ошол киши эң бийик баа берди. Эң бийик баа берип,
Кудай буюрса Италияга барып оку, үнүңдү мындан дагы өркүндүт. Сен чыныгы үнүң опералык үн экен. Сен операдашың керек деп жакшы баларды беришти. Жана ошондой эле башка фестиваль конкурстарда да жакшы баларын беришти. Анан опера жанрына, классикага, балетке ушул жакшы карашат экен. Мен дүйнөлүк деңгээлде чыгып калган кореялык ырчыларына барып жүрдүм, көрүп жүрдүм, операларын көрүп жүрдүм. Эл толо келет экен, колдошот экен. Бирок билеттердин баасы өтө кымбат. Эң эле мындай эң арзан билеттери алыс, мындай арзан билеттердин баасы бир $150 да. Биз $100 менен. Демек ошончолук академиялык жанрга болгон элдин табити, суусагандыгы ал жакта күчтүү экен. Ооба, абдан күчтүү. Ар бир жанр боюнча ошо табиттери эмелери терең экен, мындай карашып келип, колдошуп ушундай экен, жакшы экен. Абдан жакшы. Эми бүгүн сиз жаңырдын бет ачары кылып атайын алып келгенсиз. Өзүңүз жогоруда айткандай асыл жер талас деп аталат, Сөзү Обону Соорбек Кынатовдуку. Ушулордун бетин ачалы эми сиздин аткарууңузда. Автор өзү уктуу буларды? Автор өзү уктуу. Кудай буюрса, ушу Куттуу студияда Улуттук телерадио корпорациясында биринчи жолу аткарып жатат. Биринчи жолу жаңырат, Анда сизди кийинки студияга узаталы. Сиздин өзүңүздүн аткарууңузда мына ушулордун бетин ачсак. Кадырман телекөрүүчүлөр, Абдыбас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти Тесанко Асанкун бүгүн студиябызда конокто. Бул инсан буга чейин опера балет театрында иштеген, бүгүнкү күндө да иштеп келет. Ортодо билимин жогорулатты дегендей, бүгүнкү күндө жеке чыгармачылыгында өнүктүрүп, айрым авторлордун чыгармачылыгына токтолуп жаткан мезгил. Эмесе бүгүнкү көрсөтүүнүн алкагындагы асыл жер талас аталышындагы чогулгалы. Сонун жер көп дүйнөдө, укмуш коз жайнаган, таласыма теңебейм, ырыс талай жайлаган. Ар жер талас, жасыл жер талас, гүлзарбак талас, асыл жер талас. Ар жер талас, жасыл жер талас, гүлзарбак талас, асыл жер талас. Алатонун койнунда жерим талас чалкаят, дүйнө билип кабарын, элим тойлойт салтанат. Ар жер талас, жасыл жер талас, гүлзарбак талас, асыл жер талас. Ар жер талас, жасыл жер талас, гүлзарбак талас, асыл жер талас. Саякаттап жер жүзүн, көрдүм жерлер марыган. Бала барен жүрсөм да, таласымды сагынам. Ар жер талас, жасыл жер талас, гүлзарбак талас, асыл жер талас. Ар жер талас,
Баракелде. Соорбек Кынатовдун сөз оборуна жазылган Асыл жер талас аталышындагы ыр бет ачары мына ушул Замана студиясында биринчи ирет жаңырды. Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти, хордун ырчысы Тесанко Асан Акундун аткаруусунда. Сизге чыгармачылык эргүү, ийгилик каалайлы ишиңизге. Таң эрте келип, жаңырыңызды жалпыга жар салганыңызга рахмат айтабыз. Биз көрсөтүүбүздү алдыны карай улантабыз. Москванын Санкт-Петербург, Сахалин жергесине Аяз Атанын өзгөчө жасалгаланган поезди келип токтоду. Көпчүлүк, чоңдор, бала бакыра, бардык жергиликтүү тургундар мына ушул көрүнүштү көрүү үчүн жүздөгөн миңдеген адамдар чогулган. Сөздүн учугун кийинки сюжеттен уланталы. Аяз Атанын поезди келди.